Мына жаман деген Аскаракаев. Кумтөрдү ачып атканда 67% Кыргызстандыкы деп чечкен. Азыр акылдуу деген Атамбаев жер үйдө 1% Кыргызстандыкы жок. 1%. Башкарууда дагы бир кыргыз жок. Жер үйдө азыр Россияга сатып деп атат. Россия эмес. Россиянын бир гражданини Чечен Муса Бажаев деген бир бизнесмен. Бабанов айтып атпайбы, мен досумду алып келдим, акчасы көп анын тигинде мындай ток бала депчи. Мен да ток баламын деп. Ток эмес, алар араны ачылып калган балдар. Араны ачылган адамды тойгуза албайсың. Миллиард бер, тойбойт. Мына кара буран балдар айтып атат. Кара буран үстүндөгү кенди казакка ташып атпайбы? Балыктар өлүп калды деп атат. Чаңын эле. Ал жерде сианит жок. Элестеткиле сианит келгенде эмне кандай болот? Мына кече эле Сарууга барып келдик. 70 километр алыс экен. Кенчи. Анан тоң менен кетет экен. Бирок ошол жердеги чаңы жардырып атканда өстөрүм жана суусуна түштүр чаң эле. 20 жыл өлүп калды деп атат суун ичкенде. Бүгүнкү күндө жанагы майып жаш балдар төрөлүп атат. Алар болсо мына жайыттардын бүттүгүнөн айрылып атат. Ал жер мертвый зона болот. Ал жердеги суу нарындын суусуна түшүп атканы далилденип атат. Биздин өзүбүздүн экологдор сууда сианит бар деп чыгарып атат. Көрдүңүздөрбү? Мамлекеттик экологдор айтып атат. Жанагы атайын сууду текшергендерчи. Сианит уже нарын суусуна кошулуп атат деп. Эми 1000 тонна бар кумтөрдү ушулар чече албай келатты 5 жылдан бери, да? Уурдап сурдап. Эми 100 тоннасы бар. Ушул жер үйдөн бизди жырга төрөбү. 1% Кыргызстандыкы жок болсо, бардыгы бир кишиге же башкарууда бир киши жок болсо Кыргызстанда. Өстөрү билет да. Бердин бардыгы мында курчап алып туруп, эртесин баарыбыз ошого кошомо туруп чуркашат. Ошол эле жанагы чеченге же оруска. Табиятты талкалап, бизнес жазааныңар токтотуп кылат атабыз. Мына Өмүрбек Бабанов айтып атпайбы, мына 100 миллионго сат. Өзү 300 миллион долларга Пенза, Россиянын Пенза деген областында цемент завод куруп атат. Эгер Талас элин жакшы көргөн болсо ошол заводду ушу Кара Бурага же Таласка куруп койбойт беле. Кыргыз алтын 111 миллион төлөгөн. 50 кылабыз деген. Ошол уталбай атат. Бунун конкурс жанагы жарыяланган конкурс. Өзү ачык эле коррупция. Бири школьник балага деле көрсөтсөм дайым болуп тур да. Мамлекеттик ишкана 111 миллион берип атса, Россиялык бир чечен 100 миллион берип утуп кетип атат. Бул эмне деген шыңгылдык?